Камчыбек Кыдыршевич менен сизди урушуп кетиптир, пикир келишпестик жаралыптыр деди. Ушундай болду беле? Эми анча мынча уруш талаштар болду, сөздөр болду, бирок жалпы парламенттин ичинде. Эми биз ошол кезде мындай границада ушундай оор абал болуп турса, анан баардыгыбыз эли журтубуз көңүлү баардыгы границада болуп турса, анан парламентте дагы бир үзүүчү чыгып ушундай болушун биз чыгарып салсак туура эмес болот эле. Анткени биз дагы мекенчилбиз, баарыбыздын мекендик сезимибиз бар. Ал кезде бир биз эмес, парламент эмес, баардык ошол каршы пикирдеги адамдар дагы бирдиктүү турушту да. Эми биздин ошол кандай болбосун ушул нерсени жаап жашырып, анан ынтымактуу сактаганыбыз бул ушул мекендигин ынтымагына каратылган жалпы парламенттин аракети болду. Биз аны өзүбүздө дагы ушул жабык чыгымда карап бул нерсени эч жака чыгарбайлы. Анткени мекенибизде мындай оор абал азыр дүйнө коомчулугунда дагы бир туура эмес пикирлер болуп калбасын деп биз ушундай аракет кылдык. Бирок экинчи жагы ушул мыйзамдуу жагын да карадык. Албетте парламентарий болгондон кийин мыйзамды өзү чыгарабыз, өз тасакталышын камсыз кылыш керек, провокацияга алдырылбастан. Биз биринчи ушу эмоцияга алдырылбастан мыйзамдуу жол менен барууга аракет кылдык. Анан экинчиси ушул маалыматты дагы чыгарбастан